Биздин өндүргөн продукциябыз бул үй шартында жасаган, колдо жасалган быштактардын түрлөрү. Мага кеч болуп калды го деген ойлор болот эле да, мен пенсияга чыгып калбадым, эми кайдан дегендейчи. Агра жаштарга келгенде менде дагы мүмкүнчүлүк бар турбайбы? Мен дагы эле жасасам болот турбайбы деп жанагы эмелерге катышкандан кийин айрыкча эми ишкерлик менен жеке ишкер болуу менен анан жөнөкөй баягы өзүңдүн жумушуң менен иштеп жүргөндө айырмасы чоң экен да. Анан бүт бардык майда чүйдөлөрүнөн бери окуп, жанагы кантип ниша тандагандан баштап, эң акыры кантип эми жана финансылык маселелерди эсептеген, анын ортосунда жанагы маркетинг, бүт бардык нерселерин аябай кызыктуу болду да мен үчүнчү. Долбоордун жардамы менен өзүмө жеке ишкер деп көрүп калдым десем болот да. Эми азырынча эми алайкө менен иштеп турсак, биринчи мезгилде, андан кийин дагы мүмкүн башка ойлор пайда болуп калат.